Эмне себептен ишеним кат аркылуу сизге бирөө мүлк сатып жатса, же болбосо сатуучу бир аз убакыт мурун эле сатып алып туруп кайрадан сатып жатса, сиз этият болушуңуз керек. Буга чейин мен бул жөнүндө видео киргизгем, андан кийин суроолор түштү, эмне себептен, кандай, эмнеге деп. Жооп берип коеюн. Эгер сизге бирөө ишеним кат аркылуу сатып жатса, ал биринчиден жасалма болуп калышы мүмкүн, же болбосо бүгүнкү күндө жасалма болбосо дагы ошол сатуучу адам эң башында ээси. Мен деген сатканга ниетим жок болчу, мен деген түшүнбөй калдым, мен алдап кетти де, ушундай сыяктуу бир себептер менен кайра талашып чыгышы мүмкүн. Ал эми сизге бирөө сатуучу адам сатып алып туруп эле бир аз убакыттан кийин кайра эле сатып жатса, бул жерден дагы анын артында кандайдыр бир көйгөйлөр болушу мүмкүн. Балким бул шылуун, алдамчы, мошенник, же болбосо бул жерде кандайдыр бир иш бар, көйгөйлөр бар, сот иштери бар. Ошондуктан эгер сизге бирөө ишеним кат менен сатып жатса, же болбосо сатуучу бир аз убакыт мурун эле сатып алып туруп кайрадан силерге сатып жатса, анда этият болуңуздар.